Индира Дуланова Бишкек шаарындагы бала бакчанын биринчи жетектейт. Ал эми бул кызматка чейин 2003-жылы 4 жыл Италия жана Орусия өлкөлөрүндө мигрант катары иштеп келген. Жогорку билимдүү 2 дипломдун ээси болсо дагы айлык акынын аздыгынан чет өлкөдө иштеп көрүүнү чечкен. Миграцияда жүргөндө чет мамлекетте эгерде тилди жакшы билсең, жумушуң мындай деңгели өйдөлөп турат да. А тилди билбесең, мындай жөнөкөй эле жумушка туш келип калат экенсиң да. Мен тилди батыр эле үйрөнүп алдым. Мисалы мен Италияда болдум, Наполи деген шаарында. Мен ошол жерден ушундай сөздөрдү дайыма угуп жаттым да. Сен чыда бир аз, жарым жыл чыда, анан келгиң келбейт. Ушул эмеге көнүпчү. Бирок мен көнө албай койдум. Мындай кылабыз. Каарманыбыз чет өлкөдө жакшы жумуштарда иштесе да, мекенине болгон сүйүүсүнүн аркасында кайра кайтып келген. Ар бир атуул өз мекенинде эмгектенсе жеңил болоорун айтат. Мен иштеген жерде аябай жакшы адамдар болду. Мындай уважать этип, сыйлап, мени деле сеньора деп айтчу да. Алар мынтип айтчу да, бул муктаждыктан бизге келип акча табатат. Бирок өзүнүн мамлекетинде бул сеньора деп ушунусу жакты да, аябай цивилизованный адамдар экен да. 2005-жылы бизде революция болбоду беле. Ошондо сеньора айтты да, газетин көтөрүп алып, Рай Уна деген газета бар болчу. Индира, силердин мамлекетиңерде революция болуп аттыр. Возможно, сен передумаешь депчи. Бирок мен айттым, согуш болсо деле мен өзүм мекениме кетем. Потому что мен уже белгилеп алгам. Кайтып келгенден кийин өзүмө сөз бердим, жок, ушу Кыргызстандан эле өнүгүп өсүп, бир кандай кичинекей болсо да салым салып, Кыргызстаныбызга баарыбыз кетип калсак, Кыргызстан эмне болот деп. Анда кызыма 1,5 жаш болчу. Бала бакчага кызымды бергенге муктаж болдум. Бала бакчага барганда, ушу бала бакчада калып калгам. Воспитатель болуп, жок, башка бала бакча болчу, 162 бала бакча. Анын жетекчиси аябай мыкты жетекчи экен. Мага наставник болуп берди. Ошо жетекчи сурады, бул ишти жаза аласыңбы, бул ишти жаза аласың дегенден жаза алам дедим. Хорошо, кызыңды алам, сени да жумушка алам деп. Алды, көп нерсени үйрөттү ал киши. Иштеп атканда 1-2 ай иштегенден кийин эле усулчу кылып койду мени. Усулчу деген тарбиячылардын бүт процессин башкарат да. И мындай кеңеш берди, билимиңди жогортула, дагы жогортула. Ошол маалда менде уже 2 дипломум бар болчу. Резерв кадр деген бар, на директора детского сада деп. Ошол жерге документим тапшырып койгом. Бир маалда эле конкурс жарыяланды. Конкурска катышып, 2012-жылы өзүм жетекчи болуп, ушу бала бакчага жетекчи болуп калдым. Бүгүнкү күнү бөбөктөргө татыктуу тарбия берип, күчтүү, билимдүү келечек муунду өстүрүүгө болгон күч аракетин жумшоодо. Элнура Кайнарбек кызы, Алмаз Турозбаев, Замана студиясы.